тарыхыбыз жоголбосун деп кандайдыр бир азыраак чачтынан таап алсам дагы үйүмө алып барып чогултуп балдарым менен, семьям менен, үй бүлөм менен кичирээк болсо да музей кылып, ушу тарых музейи кылып ачып койгум келет да. Бул менин акыркы үмүтүм. Ушу тарыхты сактап калуу деген акыркы үмүт. Чыгып калган сөөктөр, бул ушул жердин сөөгү, муну эч ким алып келип берге таштабайт. Муну мынтип көмүп коем, эгер археологдор келсе изилдейт, көрүшөт, такташат маалыматты, кайсы кылымга таандык. Бул сөөктү билбейм, бул сөөктөрдү билбейм мен. Мен археолог эмесмин, мен эч кандай ученый эмесмин. Мен жөн гана тарыхты жыйнап, карап келаткан, ушуларга ичим күйгөн гана бир ушул айылдын эле атуулумун мен. Бирок карагыла, талкаланды, баардык тарыхый эстеликтер талкаланды. Бул байыркы Донашы эри болушу мүмкүн, же андан кийинки болушу мүмкүн. Муну ким билет? Археологдор келер. Бул жерде сөөктөр бар болчу, чыгып калган. Муну көл чыгарып кеткен. Муну адамдар чыгарды деп мен эч кимге күнөө койбойм. Бирок ошол мына көрүп турат, бирөө калып калыптыр. Ошол сөөктөрдү биздин археологдорго кайрылуу жасасам дагы эч ким келбей койду. Эми мындан аркысын международный археологдорго кайрылам, суранам ошолордон. Мына ушундай тарыхый буюмдарды жыйнап, аргас жерден укулап, чукулап, чогултканыма 10 жылга чукулдап калды да. 10 жыл деген элге айткан менен, айтып койгон менен көп эле убакыт экен да. Ошол 10 жыл аралыгында мен баягы эски журттарды чукуп укуп, ар кандай нерселерди, таш-баштарды көтөрүп жүрсөм, эл деген эл экен, бул жинди дегенге чейин барышты, жинди болуп калган берчү. Даже үйгө келсем, келинчегим биз эмне таш жейбизби дегенге чейин барышты. Бул мен үчүн тарых эле да, тарыхты карап, бул кайсы кылым экен, кызыгып, ошону таап алсам, наоборот, сүйүнүп, көтөрүп келем да, темселеп. Жөө кыдырдым, эшек минип алдым, кийин ат минип кыдырдым. Анан жинди деди да, мен кыскасы бул жинди болуп калган да. Ошентип анан кийин ошолордун сөзүнө таянып анан мен айтып берем да. Болбосо менде эч кандай ученыйлык деле жок ба. Бул кандай десем, бул тубаса эле тарыхты жакшы көргөнүмөн болсо керек, мунун баары. Ушул менин айтарым. Биздин археологдорго эмес, эгер ушул менин үнүм жетип калса, международный археологдордун келерине ишенем да менчи. Алар келет. Биздикилер ойгонуп, көчүгүн көтөрүп столдон козголгончо тигилер келет уже. Мен муну сактай албайм да, туура күнү түнү кайтара албайм ошо археолог келгенче. Итак, мына көлдүн кеткенине кышында кеткен сөөгү ачылды. Азыр мына жай келе баштады да. Ушул күнгө чейин археологдордун көчүгү столдон көтөрүлбөгөндөн кийин мен түгүлдүм андай археологдордон. Бул жерде миңдеген мүрдө ачылып, 100 деген сөөктү эл алып барып көмгөнүбүздү көрүп туруп да бир археолог басып келген жоксуң ушул жерге. Кокуй эмне экен бул деп. Анан силерди мен археолог деп айтпаймын дагы. Рахмат силердин археологияңарга, Кыргызстан. Ойлонгон ошо элден жинди дегенге уккандагы ниетим да ушу. Мейли мени жинди дей бергиле, бирок ушул тарыхты эптеп жыйнап койсом депчи. Анан дагы айтарым, ушул мектепке, көтөрмө айылынын мектебине өзүм бир 50-дөй, 40-тай предмет өткөрүп бердим. Чтоб окуучулар китептен эле көрүп окубай, бирден кармап көрүшсүн ушу тарыхый буюмдарды депчи. Тыйындарды бердим, мөөрдү бердим, онондой бурусундарды бердим, оймоктордон бердим. Ушундай предметтерди тарых мугалимине мектепке өткөрүп бердим. Адам чыгып калган адам сөөктөрүн жашырып келген учурлар болду. Мына биздин айылда дагы 3-4 жылдан бери ошол көл алдында калган буюмдарга изилдөө жүргүзгөн Сүйүнтбек деген бала бар. Бул бала ошол мындан 3 жыл мурун 9-класста окуган Нурсултан деген баласынан атайын ошол
колодоруна таандык буюм экспонаттарды, буюмтайымдарды биздин мектепке алып келип берген. Өзүп аткан тарыхый булак Советтер Союзунун убагындагы же кече бүгүнкү убак болсо мен мынчалык зээним кейбейт болчу. Булар деген 8-чи кылымдан өйдө карай болуп атпайбы? А 8-чи кылым деген кайда жатат турабы? 10-чу кылым деген ортодо 1000 жылдык убакыт болуп атпайбы? Анан ызылдашка туура келет да, ичиң зээнин кейт да турабы? Жөн эле талкаланып, карапайым эл жүктөп алып кетип, ар ким ар кандай нерсеге колдонуп атканын көрүп зээнин кейт да. Булар деген тарыхый биздин Кыргызстан тарых музейи деген музейибиз бар, ал жерде жыгач атып турбайбы? Ага караганда бул кирпич 8-чи кылымдан өйдө карай болуп атпайбы? Чем Кыргызстан тарыхый музейиндеги турган жыгач стойка аттарга караганда бул 10 эсе өйдө мен үчүн. Биздин тарых талкаланып, ушинтип жок болуп кетти. Бул тарых жок болсо, биз жокпуз уже. Мен ушуга ичим ачат, кейим. Ошон үчүн международный археологиядан башка жана башка мамлекеттин археологторуна колуман келишинче үнүмдү жеткиргенге аракет жасайм. Азыр мына интернет тармагына чыгарам, колуман келишинче аракет жасайм. Ошолор келиши мүмкүн.